көбөйтүү мамиле барабар сиздин натыйжаңыз. Таланты көптү дегенде ошол мезгилде Мирбек Атабеков 16 адамдын номерин алып, анан 16-чы Дария болуп, ошол Дариянын саламатсыздар урматтуу коллегалар, урматтуу достор, сиздер менен Мирлан Батырханов. Бүгүн биз көпчүлүк учурда биздин бизнеске келгенде менин колуман келбейт окшойт, сиз кыйын сүйлөйт экенсиз, сиз таланттуу экенсиз, сиздин тааныштарыңызга окшойт, сиз башында болуп калдыңыз, эми биз азыр келип калдык да. Мурда эми оңой болгондо, мурун компаниялар аз болчу да, конкуренция аз болчу да. Азыр компания көп да, конкуренция көп да деген сыяктуу көптөгөн шылтоолорду айткан адамдардын суроолорун жооп берип кетебиз, же болбосо айтканда шылтоо отмазкаларыңызды жок кылып сындырып беребиз. Көпчүлүк адамдар чындап эле келгенде мына ушул сыяктуу суроолорду беришет жана ошонун негизинде кыймылдай башlayат. Чынында себеп башка жакта. Демек, мен көбүнчө айтам, эгерде сиз ушул сөздөрдү айткан болсоңуз, сиз көбүнчө коркок мээңизди угуп атасыз, сиз өзүңүзгө ишенбей атасыз. Жана могул азыр биз айтып кетчү игилик формуласын билбейсиз деп, мен сизге азыр игилик формуласын көрсөтүп берем. Ал игилик формуласын көрсөтүштөн мурун мен сизге талант деген сөздү бир аз түшүндүрүп кетсем, анткени көпчүлүк адамдар ушул талант деген сөзгө такашат, талантка окшогон сөздөрдү айтышат. Бул боюнча талант дегенде биз көбүнчө азыркы заманда кантип эмне деп түшүнөбүз? Таланттуу адам дегенде биз көбүнчө эмне деп түшүнөбүз? Оюңузду айтып көрүңүз. Таланттуу адам дегенде биз көбүнчө жогоруда кандайдыр бир күчтүү жөндөм менен, тубаса жөндөмдөр менен пайда болгон адам. Таланттуу киши дегенде биз көбүнчө ал көп мээнет кылып, үстүнө өтө көп иштеп, анан өзүн иштеп отуруп, анан күчтүү ырчы болду дебейбиз. Биз Кудайдан берген бир талант бар экен деп айтабыз, кыргызда өзгөчө ушинтип айтабыз. Же болбосо таланттуу спортсмен десе биз ал көбүнчө 5 жаштан баштап, анан 10 жыл, 15 жылдан бери, 20 жылдан бери спорт менен машыгып келаткан, ошон үчүн күчтүү спортсмен дебейбиз биз. Кудайдан берген кандайдыр бир жөндөм бар да, ошон үчүн ал таланттуу да деп айтабыз. Бул бизнеске келгенде сиздер ушул сөздү колдоносуздар дагы. Ал эми таланттуу экен да, анын таанышы көп экен да, анын кыйын сүйлөйт экен да, адамдарга менен оңой берилип, оңой сүйлөшүп кетет, оңой аралашып кетет экен да, мен андай эмесмин да деп өзүңүз төмөнгө өчүрөсүз дагы. Албетте сиз бизнесте өзүңүздүн ишенимиңизди жоготкойсуз. Ошол себептен талант деген сөздүн чыныгы мааниси жөнүндө сүйлөшүп кетсек, эгерде сиз Википедияга кирип талант деген сөздүн кайдан пайда болгонун, эмнеден пайда болгонун изилдечү болсоңуз, бул байыркы Римде пайда болгон сөз, жана ал адамдын жөндөмдөрүн түшүндүрбөйт, ал акчанын өлчөмүн түшүндүрөт. Башкача айтканда, $1, $2 дегендей, байыркы Римде 1 талант, 2 талант деп өлчөшүш экен, адамдардын өлчөмүнүн, мээнетинин өлчөмүн көрсөтүш экен. Демек, ким канчалык көп мээнет кылды, ошого жараша акча тапты дегенди түшүндүрүш экен. Башкача айтканда, мына байыркы Римде кимдир бирөө стол же стул тактан жасап отуруп, мына өзүнүн кол өнөрчүлүгүнүн жардамы менен базарга барып сатканда ага 1 талант, 2 талант бериши экен да, мына ошонун негизинде ал адамда таланты көп болчу экен. Ошол байыркы Римде анын таланты көп дегенде, ал өзүнүн колу эмгеги менен жасап отуруп, мына тапкан акчасы көп дегенди түшүндүрүш экен. Бирок аны кийин бара адамдар анын маанисин өзгөртө беришти. Кандай катар таланты көптү дегенде, ага повезло да, анын пешенеси бар экен да, анын Кудайдан берген кандайдыр бир жөндөмдөр бар экен да, менин андай жөндөмүм жок да деп, кандайдыр бир бекерчилер, жалкоолордун мына өзгөртөлгөн маанисине өтүп кетти. Жана биз ошол сөздү пайдаланганда, ошол сөздү колдонгондо биз дайым өзүбүздү төмөнгө өчүрөбүз дагы. Албетте, бул аракеттин жана көп мээнеттин негизинде пайда болду деп эйткенбиз дагы. Өзүбүзгө талант деген сөздү биз шылтоо кылып эткенбиз. Эгерде сиз мисалы үчүн азыркы учурда атактуу бир кандайдыр бир спортсмендерди билчү болсоңуз, сыйырчыларды билчү болсоңуз, эгерде алардын тарыхын изилдеген болсоңуз, алар көбүнчө 5 жаш, 4 жаш, 6 жаш же болбосо 10 жашынан баштап көп жыл бою ушунун үстүнөн иштеп келген болот. Ырчылык же болбосо кандайдыр музыкалык аспапта ойногондо же болбосо сүрөт тарткан дегенди изилдечү болсоңуз, алар көп жылдар бою өзүнүн үстүнөн мээнет кылып иштеген болот. Эгерде сиз дагы ошол мезгилде 5 жаштан же 6 жаштан балким ошол тармакка барып иштесеңиз, сиз дагы ошондой таланттуу, күчтүү ырчы же музыкант болуп чыкмаксыз. Бирок сиз кеч баштадыңыз, ошол себептен сизде убактыңыз аз болуп калды. Албетте, сиз өзүңүз үстүңүздөн көп иштебедиңиз. Бирок сиз аны айтпайсыз, эмне дейсиз? Кудайдан берген бир талант бар экен деп айтасыз. Мисалга айталы, мен мисалы үчүн досторумдун бири, мен өзүм бир убакта ыр чыгарып, ырдачымын, жана ошол өзүмдүн ырларымды жакшыраак элге алып чыгайын деп, мен да бир убакта кафеде ырдап, кафеде ырдоо бул өзүнчө сонун мектеп, бул күчтүү мектеп, бул консерватория окугандан дагы өзүнчө башкача, эстрадада ырдайм десеңиз, башкача сонун мектеп дегенди угуп, мен 1-2 ыр конкурсуна катышып, ошондон угуп, мен дагы кафеге ырдаганга кирейин деп, мына 1 жылдай ырдадым. 1 жылда мен өтө күчтүү, мурункуга салыштырмалуу күчтүү ырдап калдым, күчтүү көп нерсеге үйрөндүм. Жана башка ырдап аткан жигиттерден көп нерсе үйрөндүм. Ошонун катарында Мирбек Атабеков деген жылдызды баарыбыз тааныйбыз. Ошол мезгилде Мирбек Атабеков мен 1 жыл ырдап кыйла өнүгүп калганда, ал уже 4 жылдан 5 жылга чейин ошол
тармакта кафеде ырдап жүрүп өзүнүн үстүнөн аябай көп иштеп күчтүү ырчы болгон мезгил эле. Аны мен укканда биз эки дос экөө ырдаганда биз кассета, видеокассета же болбосо фонограмма угуп аткандай болот элек. Живой жадуу үн эмес, фонограмманы угуп аткандай болот элек. Себеби ушунчалык тунук таза тегиз ырдайт эле, жана микрофон ушунчалык тегиз кармап үндү жогору жана төмөн кылышты жакшы билип калган болчу. А бирок эгерде анын иштегенин көрчү болсоңуз, ал бир күндө жок эле бир ыр жаттачу. А мен болсо бир жумада бир же эки ырды анан жаттачу. Ал бир күндө бир ыр жаттачу. Ошол себептен ал өзүнүн үстүнөн аябай көп иштеген, ошол себептен дал ошол себептен эң бир күчтүү Кыргызстанды чет өлкөгө мына биздин атыбыздан, биздин элибиздин атынан мына бизди коргоп чыгаалчу ырчылардын деңгээлиндеги өтө чоң артист болуп чыкты. Мына көрдүңүздөр, Кыргызстандын номер 1 ырчылардын бири болуп калды. Эмне дегенде ал өзүнүн үстүнөн өтө көп иштеген. Ошол себептен таланттуу дегенде биз көбүнчө анын көп иштегенин эске албасак, биз өзүбүздү алдаган болот экенбиз. Эми биздин бизнеске келип атат адамдар, силер эми таланттуу экенсиңер, күчтүү экенсиңер дешет. Мисалы үчүн мен жаңы ийгиликке жетип, эми эле өзүмдүн офисин ачканда мага айтышты эле, эми силерге повезло да, силер жыргап офисте отурасыңар, а мен кечке чуркап каталогдорду көрсөтүп жүрүп акча табам. Силер болсо отурасыңар, биз силерге келип товар алып кетебиз, силерге акча түшөт дечү. И сиз да ушинтип иштеп чыксаңыз болот, мен силерди үйрөтөм десе, эми силердин таанышыңар көп да, менин тааныштарым жок да деген сыяктуу ушунтайларды айтышат эле. Же болбосо силердин убактыңар көп да, менин убактым жок да, мен башка жумушта да иштейм да, мен кошумча да иштейм да бул жумушта деп айтчу. Ошол шылтоолорду көп айтып атат, бирок аларга окшоп эле башка жумушта иштеп атып, биздин айткандарыбызды жасап атып, көптөгөн адамдар өз турмуштарын оңдоп атат. Жана көпчүлүк адам айтат эле, сенин тааныштарың көп да. Мен жаңы Бишкекте көп жыл окуп жашап жүрүп кайра Ошко келгенимде, өзүмдүн мурдагы шаарыма келип кайра жашканымда, мен ушул бизнеске келип калдым, ушул бизнеске адамдарды чакырганда, менин чакырарга адамым калган эмес. Менин тааныштар тизмем бир айдан бүткөн. Андан кийин мен кимди чакырышты билбей токтоп калгам. Жана мен буга чейин продукциясы кымбат компанияда иштегендиктен 6 ай иштеп 2 адам гана каттай алдым, башка эч кимди каттай албадым. Жана тааныштарым көпчүлүгү акчасын укканда эле продукциянын кымбаттыгын, жана бизнеске кирүү үчүн 30 000 керек экенин укканда эле алар айнып кетишчү. Анан ошол мезгилде мен айла жок, кимди чакырарымды билбей, Бишкекке барайын десем ал жака акча кетет, мен өзүмдү багышым керек, а мен бирок бул бизнестен акча таба элекмин. Эгерде кетип калсам да болбойт, себеби апамдын жанында жүрүшүм керек болчу. Апам жаңы операциядан чыккан болчу. Ошол мезгилде мен ошол апамдын жанында жүрүп ушул бизнести жасашым керек болду. Мен өзүм айтсам болмок эле, менин тааныштарым аз экен дейм, мен анча сүйлөй албайт экенмин. Анан мен орусча көп сүйлөчүмүн, кыргызча анча жакшы сүйлөй албайт элем. Кыргызча мен жарым сөзүм кыргызча, жарым сөзүм орусча болчу. Анан көпчүлүк бизде, ошол биз жашаган шаарда көпчүлүк адамдар орусча жакшы түшүнбөшүн байкадым дагы, өзүмдүн үстүмөн өтө көп иштедим. Биринчи нерсе мен адамдарды көп адамдарды каттоо үчүн мен көчөдө, коомдук транспорттордо, кандайдыр бир концерт сыяктуу эл топтолгон жерде адамдар менен таанышты, үйрөнүшүм керек болду. Мен ошол боюнча сабактарга көп катыштым, жана ошол боюнча китептерди окудум. Жада калса кыздар менен кантип таанышса болот, ошол боюнча да көптөгөн китептерди окуп, ошону практикада жасап жүрдүм. Ошол коомдук транспорттордо таанышуу боюнча мен өзүнчө бир күчтүү адис болуп калдым. Көчөдө бардык жерде таанышуу боюнча муздак контакт жасоо деп коет. Ошол боюнча мен күчтүү адис болуп калдым. Эмнеге дегенде мен көп окудум бул боюнча, жана көп сабактарды алдым, жана практикада көп жасадым. Аябай уялып тартылган учурларым көп болчу, мен ошондон жеңип аттым. Эмнеге дегенде мен ушул бизнестин нанын көргүм келди, жана мен эркиндикке чыккым келди. Мен өзүмдүн жашоомдо айлык аш дегенди элестете албай аттым. Анткени дегенде мен Кийосакинин көптөгөн китептерин окуп, менин бай адамдардын сырлары деген видеолорду көргөн көрө элек болсоңуз көрүңүз. Ушул видеонун астында биз ушул видео бүткөндө көрсөтүп коебуз, көрсөңүз болот. Бай адамдардын сырлары дегенде биз шилтеме чыгарабыз, ошону көрсөңүз болот. Эгерде көргөн болсоңуз сиз түшүнөсүз, мен ошол айлыкка иштөөнүн капканына түшүп калбаш үчүн жана өзүмдүн бизнесине ээси болуш үчүн мен аябай көп иштегенге даяр болчумун. Ошентип көптөгөн адамдарды мен көчөдөн таптым. Азыркы учурдагы видеолордун көпчүлүгүн же мен көчөдөн тапкам, же болбосо тааныштар аркылуу чыгып отуруп, тааныштарына чыгып отуруп, ошентип команда түзгөм. Ал мезгилде интернет өнүгө элек болчу, мен ошол мезгилде ушинтип адамдарды таап, ушинтип команда түзгөм. Жада калса, азыркы учурда жубайым Дарья менен дагы мен акысыз болуп аткан концертте 16 адамдын номерин алып, анан 16-чысы Дарья болуп, ошол Дарьянын аркылуу дагы 3 кыз чыгат экен, ошентип баары жалпысы 19 киши же 20 киши болот экен деп ошентип таанышкан. Жана көпчүлүгү мени бизнеске чакырып отуруп, мына Дарья менен дагы жакшы партнер болуп калдык. Андан кийин менин жубайым болуп калды. Менин негизги эң күчтүү бизнес партнерлорумдун бири болуп калды. Мына ошол себептен мен колуман келбейт, же мен кыла албайм, же мен андай көп сүйлөй албайм дегениңизде ушул мисалдарды эске алсаңыз болот. Кийинки момент мен жаңы келип иштей баштаганда, мен жана айтып кеткендей, мен орусча көп сүйлөчүмүн, кыргызча унутуп калчумун. Бирок адамдардын орусча жакшы түшүнбөсүн байкап,
өзүмдүн үстүнөн аябай көп иштедим. Бош туруп калсам эле үйгө келгенде сөзсүз түрдө бир бош бөлмөгө кирип алып, же болбосо көчөгө бир жерге корго туруп алып, мен өзүмдүн үстүмөн кечке иштейт элем, мен кечке сүйлөгөнүмдү машыгат элем. Кайра презентациямды кайра айтат элем. Сабактарды өтүштү, даярданып, бир теманы алып ошонун үстүнөн кайра айтчумун. 5-6 жолу жок деген ошол теманы такалып атып, сөздү таппай атып, орусча сөздү кыргызча которгон аракет кылып атып, кантип жакшыраак түшүндүрсөм экен деп өзүмдүн үстүмөн иштеп атып, анан акыры кыргызча жакшы сүйлөп, жакшы түшүндүрүштү үйрөнүп калдым. Орусчамды дагы кийин көп жыл бою кыргызча көп сүйлөп калгандан кийин орусча кайра чыгып сүйлөш керек болгондо анын үстүнө да көп машыгып отуруп ошентип өстүрдүм. Демек, биздин буга чейинкибизде эмес, азыркы учурда биз эмнени өзгөртө алабыз. Ошонун үстүнөн иштесек эле биз сөзсүз түрдө бизге керектүү кандайдыр бир жөндөмдөрдөн өтүп алсак болот. Эми биз мына формуланы көрүп кетели. Бул формула автор ким экени азыркы учурда белгисиз болуп калыптыр. Бирок мен интернетте өзүмдүн коллегаларымдын биринен ушул формуланы толук көрдүм, жана ушул формуланы туура көрдүм, ошол себептен сиз менен бөлүшүп кетейин. Жана мен буга өзүмдүн тажрыйбамда далилдерди аябай көп көрдүм. Азыр мен сизге далилдерди келтирип берем. Табигый жөндөмдөр же болбосо табигый компетенциялар деп айтабыз. Мен компетенция деген сөздү көрөк айтам, бирок сиздер жөндөмдөр дегенди түшүнсөңүз болот. Жөндөмдөр деген бул не деген? Биздин кандайдыр бир табигый Кудайдан берген мындай бир кылаган дегендер. Ал эми компетенция жөндөмдөрдөн айырмасы бул биз үйрөнгөн, биз өзүбүздүн үстүбүздөн иштеп отуруп үйрөнгөн кандайдыр бир мен кыламдар. Мен кылам деген кандайдыр бир жөндөмдүүлүктөр. Ал эми мына табигый жөндөмдөр биз табигый компетенцияны колдонолу. Сиз кааласаңыз табигый жөндөмдөр деп алсаңыз да болот. Жана кийинки нерсе кошуу биз өзүбүздүн үстүбүздөн иштеп отуруп өнүктүргөн жөндөмдөр же болбосо өнүктүргөн компетенциялар деп айтсак болот. Мына өнүктүргөн мен кылгандар. Көбөйтүү мамиле барабар сиздин натыйжаңыз. Мамиле дегенде бул ишке болгон кандай бир мамиле. Сиздин бул ишти сүйө билгениңиз, бул ишти жан делиңиз менен кылганыңыз. Бул ишти сиз сонун мүмкүнчүлүк катары көрүп, ошол мүмкүнчүлүктү көбүрөөк изилдеп, ушул мүмкүнчүлүккө жакшыраак ишенүүнүн үстүнөн иштеп. Мисалы үчүн биз айтабыз, ийгилик жолунда сынып калбоо жөнүндө деген видеобуз бар, анда көрсөңүз болот. Бул видеого да акырында шилтеме таштап коебуз. Демек, өз мамилеңизди жакшы өнүктүрүш үчүн сиз 5 ишенимдин үстүнөн иштесеңиз болот. Ошондо сиздин мамилеңиз күчөйт. Жана барабар сиздин жасаган натыйжаңыз. Биз буга чейин айтпайбыз, талант демек өзү биз пешене деп айтабыз. Чынында талант пешене эмес экен, бул мээнеттин өлчөмү. Сиз канчалык таланттуу болгонуңуз, бул сиздин канчалык ошончо иштегениңиз. Жана кээ бир сабактардан көрсөңүз керек, 10.000 саат иштөө. Эгерде сиз бир иштин мастери болом десеңиз, ошол мастер болуп, ошол тармакта көп акча табам десеңиз, анда сиз 10.000 саат ошол тармакта практика жүзүндө иштешиңиз керек. Жана көптөгөн 10.000 деген сабактарды алышыңыз керек. Ошондо сиз ошол иштин мастери болосуз да, ошол иште сиз эң чоң акчаларды таба аласыз. Жана сиз билесиз, биздин иште айына 100.000, 200.000, 300.000, 500.000 акча тапкан изилер бар. Демек, сиз дагы ушул иштин мастери болуп алчу болсоңуз, сиз да бул иште 100.000, 200.000 же 300.000 акча таба аласыз. Эгерде сиз мастери болуп алчу болсоңуз. Демек, дал ошондой мамиле кылган кызда сиз ошол бизнесте натыйжага жете алат экенсиз.